саламатсыздарбы урматтуу айымдар. Бүгүнкү сабак биздин чоң адамдын бутуна айымдын бутулу же эр азаматтын бутулу айырмасы жок. Чоң домашний тапочка жасайбыз. Меринос жүндөн. Домашний тапочка эмнеден башталат? Бул меркадан башталат. Сиздер бутуңуздарга носки кийип, кагазга бутуңуздарды коюп, анан мындайынан чийип, размерин алып аласыздар. Так, көрүнүп атабы? Размерин алып аласыздар дагы. Анан кийин мына сары өңдүү бул биздин бутубуздун размери. Мынагу күрөң өңдүү. Бул деген жүндү баягы жүн кирет да, анан киргендин немеси да, мен берге 3 сантиметр коштум. Биянан бүт жагынан 3 сантиметр кошуп, анан кеңейтип алдым. Мынакей караңыздар. Мына ушундай. Ушинтип өзүңүздөр лекалын чоңойто аласыздар. Бул эч оордугу жок. Жеңил эле. Үй бүлөңүздөрдө канча адам жашаса, ошолордун бутун ушинтип чыгарып алса болот. Бул эми кагаз түрүндө көргөзүп атам. Эми болсо мындай ламинат деп коет. Строй материалдар сатат. Биянда баягы жылтырагы бар. Мен алып койгом. Ушуларга ушундай ламинаттын калыңдыгы, жука клеенка болбойт, ушу ламинат ылайыктуу да. Үктөлбөйт ичине, мындай сүрүлбөйт. Мындай клеенка болбойт. Мындай ламинатты аласыздар. Мынакей биз 2 бутка размерин алдык, анан жүн алабыз. Бүгүн биз меринос жүндөн, ак меринос чарба жүндөн, мындай жүндөн тапочка кылабыз. 150 грамм болот. Мен азырынча 240 грамм алдым. 240 граммды 2 бутка бөлүп атам да. Ошондой 120 грамм бир бутуна. Бирде 60 грамм. 60 грамм кылып, намнонтип бөлүп коём. Эми болсо бул жүн. Жүндөн тышкары бизге эмне керек дагы? Мындай сетка керек. Мындай сетка. Үйгөлө парда илген сетка. Мынакей. Адан тышкары бизге эмне керек? Мен колдоном. Анткени мен домашний тапочка заказга кылам. Мындай колодка. Бирок мен сиздерге мындай кандай десем, совет берсем да, эми ар бир үй бүлөгө ушундай колодка сатып алып, анан ар бирөөнү эметпейсиздер. Клеенка кийип эле, анан ошо бутуна кийгизип эле, анан аягында интип сүрүп коет. Таза болбосо домашний Кытайдын жана резина домашний тапочкалар бар, ошону деле киргизип. Мен дайындап койдум уже. Көрүңүздөр да? Бул уже бүт элек. Бул как раз колодкага отура турган мезгили. Бунун ичине көлөш, жаңы көлөштү кийгизип турам, ошого сүрүп койсо болот. Таза болбосо Кытайдын резина тапочкалары, балдардын жанагы резина өтүктөрү деле колодка сыяктуу болот да. Эми ботостор чоң болуп калат, анан мындай анча-мынча кичике тапочкалар, өтүктөр болсо, баланын өзүнүн өтүгү болсо, ошого клеенка кийгизип эле, анан ошого келтирсе болот. Мынакей мен буну алгандан кийин мен сиздерге дагы нерсени көргөзөйүн. Мен муну дайындап койдум. Дайындап, бүт сиздерге көргөзөйүн деп дайындап койдум. Менде мындай темир бар, 1 кило. Ошону мына мынтип мен ушинтип иштейм. Мынакей. Темир менен катырам. Азыр клеенкаларын алып салайын, сыйгаланып атат. Өзүнө оор болотур да. Так. Мына тапочкаларды мен бул калың тапочкалар. Ошончо мен тапочкаларды ушундай темирлер менен ушинтип баягы кийиз кылам да тапочканын. Жүндү кийиз кылыш үчүн негизи ушинтип кылат. Адан тышкары мындай 3 килолук, билбейм, мен күйөөм таап келген, сурасам таап берди. Оор бул. Муну ичине мынтип салабыз. Салып, анан мынтип кийизди нары бери айландырабыз. Ошондо бул колго күч келбейт. Мен жөн камыр жайып аткандай кылып эле нары бери чуркатып берип, ичинде биз мындай кылабыз да, биягын сүрөбүз.
анан ичи кирбей калат, жетишпей калат. Анан берде мындай складка болуп, бырыш-тырыш болуп, анан ошого көңүл бурбай койсо, кийин бутумду салгандан өйкөй турган бир бөлтөк сөлтөктөр болуп калат. Мен ошон үчүн ушу темирди салам. Жок, кандай темир жок десеңиздер, мына мондай жыгачтар болот. Күрөктүн сабы, мындай күрөктүн сабы болчу. Кесип туруп анан жолдошум кесип берген. Сурасаңар, күйөөңүздөр жасап берет. Мына ушул деле ушундай эмеге кирет. Мынакей. Мына көрдүңүздөрбү? Бул эми жеңил, бирок бул деле жасаса болот. Андан тышкары моундай убалит бар. Пирожки жасаган. Кичине каталочка деп коет. Бул деле эми. Бунун эмеси жакшы, бунун мына жактары тоголок. Мына тапчканын баш жагына мынтип салабыз. Анан мынтип айландырабыз. Бунун ичинде дагы жүндөр негизи кирбей калышы мүмкүн да. Бөлтөк-сөлтөк болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен ушуну эметебиз. Анан кайра эле ушуну көрүңүздөрбү? Бияка салабыз. Анан мындайынан айландырабыз. Ошондо мынакей тапчканын могу жери бекем болот. Мына азыр уже үн чыгып атат, көрүңүздөрбү? Уже кап калды. Мына ушундай ушинтип биягына салабыз. Тоголок сонун жыйнак болот. Ким тапчканын баш жагын тоголок кылгысы келсе, ушинтип тоголоктой беребиз. Мынакей ушинтип салып, тоголоктоп, катырып жасайбыз. Мен муну мындай коюп коеюн. Буга дагы анан кайрылабыз. Булардын баарын көрдүңүздөр. Анан кийин кайчы керек, самын керек. Анткени тапчка клейленбейт, клей колдонбойт. Анан мындай мочалка. Мочалка уже эскирип калды, мен сүрө берсем мынтип калат, бирок көпкө чыдайт. Андан тышкары мындай полотенчика кол үстүнө тарчыганга. Ошол. Өзүм көп заказ алгандан кийин, жүн менен көп иштегенден кийин менде мындай шлиф машина бар. Мен ушуну ушинтип иштетем. Мындайынан коюп иштетем. Азыр мен сиздерге көргөзөм. Мынакей. Мен жүндү дайындап койдум. Буга жүндү баарын эметип, бүт дайындап койдум. Мындай кагыз болот, мындай үнү чыгат го. Тырс. Ошол кагазды, клеенканы алабыз, мынтип жабабыз. Жабып туруп, андан кийин буну мынтип коюп, мен азыр сайбай эле коеюн. Бунун үнү аябай нетет да. Бул 1 мүнөттө 10.000 оборот кылат. Мындай биз колубуз менен нетебиз го. Ошону мына 10.000 оборот кылат. Ошон үчүн бул жеңилирээк болот да. Бирок мен мындайды сиздерге азыр колдонбойм, көргөзбөйм муну даже. Мындай алып коебуз. Анткени бар дегибизде деле жок да. Мындай нерсечи. Биз ошо өтөбүз. Мына буну мен мындайынан алып коем, анан дагы көргөзөмүн буну. Азыр болсо биз башына келебиз, мынакей. Бул лекал. Эми болсо жүндү алабыз. Бетке жулуп алам мен 20 граммдай. Дагы унутуп коюп турам. Дагы бизге мындай тараза керек. Эми таразаңар жок болсо, магазинге барып, сүйлөшүп алса болот. Ченеп алайынчы деп. Ошону менен мынакей мен 20 граммды алып коем. 40 граммды бул жака оң буттан баштайбыз. Жумуш баары оңунан чыксын деп, анан ушундай чымчып салып беребиз. Так. Мындай бөлтөк-сөлтөктөр болот жүндүн арасында. Алып салыш керек. Негизи мен жүндү таза жуубайм. Май менен меланини бар. Колго кадырсе сезилет. Мындай
эмесин кык анан ар кандай жыптарын кетирип жууп анан кардычустун жанагы тыткычтан 3 жолу тытып алам. 3 жолу. Бир тытканга болбойт. Жүндөр ноондай болуп эле тытылат. Мага жакпайт. Мындайлар бул жакшы жүн, негизи мыналар жакшы жүн, ырытканга болбойт. Мен мындайлар колго тийсе, акырын чөйүп байка салып коем. Бирок өзүм үчүн заказдарга мен 3 жолу ошо тыткычтан тытып алам. Тыткычтан тытып барды. Эми бир жолу тытсам, ноондай тытылат. Мен мындай өзүм ыраазы болбойм да, ушинтип мындай начарыраак тытылат. 3 жолу тытсам, таза чөптөрү да жок, кыктары да жок, анча-мынча ыпыр-сыпырлар баары кетет. Ошон үчүн мен 3 рет тытып алам. Сиздерде жүн жок болсо, таза жүн жок болсо, Бишкек шаарынан бара албайм, ала албайм десеңиздер, колго тытса болот. Колго телевизор карап атып эле 250 грамм тытып койсо болот. Үй бүлөңүз менен отуруп алып, илгеркидей тытып дайындап пакеттерге салып, колго кайра жакшы тытылат. Эмелери, чөп чарлары, тикендери кетет, кыктары кетет, жуугандан кийин жашынакай болот. Бул мериноз. Кара жүндөн домашний тапочка жасасаңыздар, кара жүн, негизи кара жүн абдан жакшы кирет. Мага кара жүн жагат. Күрөң жүнгө караганда кара күзгү козунун жүнү жакшы кирет. Мен бүгүн биз меринозду жасап аткандан кийин мен мериноз жүндү айтып берейин сиздерге. Мериноз жүнү бизде Кыргызстанда абдан жакшы, сапаты жакшы. Болгондо биздин жууганыбыз, тытканыбыз, анан ошо эмелерибиз бирке начар болот да. Бирок Бишкекте таптаза жашынакай жүндөр сатылат. Мен Бишкекке барам, Ош базарынан карайм. Ош базарында кымбат. 1800 сомго чейин чыгып кетет. Анан кийин ошол жерден сүйлөшсө болот. Эми мындай силер 1 кило алып аткандан кийин ал түшпөйт. Оптовиктерге көп алам дегендерге, ким домашний тапочканын цехын ачам, иштейм, көрөм дегендерге сүйлөшсө болот. Будан дагы тимге сонун кылып тытышат, абдан сонун тытышат. Пух деп коет. Жүн тим эле үлпүлдөп, ап-апак сонун, эми иштегенге да жакшы. Эми алар экспортко кеткен жүндөр, биз алар жүн, андай жүн жөнүндө сөз кылбайбыз. Биз азыр айылда отуруп алып, үйүбүздө кандай жүн бар, кандай жүндү таба алабыз, өзүбүздүн айылдын тегерегинде ошол жүн менен иштейбиз. Ошол эле жүндөн жашынакай эле домашний тапочка болот. Эми башка өлкөгө жөнөтпөгөндөн кийин үй бүлөбүзгө, өзүбүзгө баары дегенде жаза алса болот. Жазап бирден кийип коюңуздар. Мындай бут кийимге кийгенден кийин, көнүп калгандан кийин бирки домашний тапочканы кийгим келбейт. Бат эле бутуң тердеп эле бирдем кууп эле бир кызыктай болуп берет. Мен ушинтип ортосуна калыңыраак салам. Анткени ортосунда нагрузкасы көбүрөөк болот. Мен ушинтип салып аламын. Мынакей. Баарын жашынакай кылып. Мынакей. Мына бир жагы бүттү. Эми экинчи жүндү алабыз. Таразаны мындайынан 0го келтиребиз. 20 грамм алып коебуз. Так. Мен өзүм ушул таразаны Дордойдон алгам. 250 сомго алгам. 2 жыл мурун, азыр билбейм канча баасы, бирок тапса болот. Мынакей алып койдук. Эми бул жагына ушинтип акырындап чымчып жүндөрдү кое беребиз. Биздин алгиисти кандай жасайт, ошондой эрежеси менен эле жүндөрдү бири-бирине тийгизип, акырын чымчып эле ортосуна калыңыраак кылабыз. Азырынча мындай тегиз беребиз жүндү.
тегістеп алып кете беребиз. Мынакей ушундай кылып мынакей кылып беребиз. Көрдүңүздөрбү? Так. Эң эле абдан мындай жакшы карап, көңүл буруп, ошо жүндүн салынып аткан мезгили да. Эчтекеге көңүл бурбай, ошонун бир жери жука, бир жери калың болуп калбасын деп, колубуз менен улам минтип базып, кол өзү сезет кайсы жери калың, кайсы жери жука. Анан ошо колубуз менен минтип улам кармалап, тегистеп жүндү салып беребиз. Мен 3 жолу тытканга жүнүм үлпүлдөп, аябай баягы бияка тиеп атат. Же болбосо мынун азыр суулагандан кийин бул бир калыңдыгы ашып кетсе бир 3-4 мм болушу мүмкүн да. Азыр көрөбүз. Мындай карайган, мындай тикендер, ошо кереги жок нерсенин баарын алып коебуз. Мынакей уже окшошуп келатат. Жакшынакай болуп окшошуп, ушундай болуп келатат. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Колуңуздар менен мынтип ченеп көрүңүздөр. Мынакей. Мынакей. Ушинтип мындай кара, кийир мындай туура эмес нерсе болсо акырын алып коюш керек. Сөзсүз алып эле коюш керек. Жуулбай турган нерсе болсо баардыгы тапчканын өңүн бузуп мынтет. Эми бул жүндөрдү боесо болот, мен боебоймун. Каалабайм дагы боектучу. Бутка эми мындай натуральныйраак кийели. Боесо болот сабиздин кабыгынан, жаңгактын кабыгынан, алмалардын жалбырагынан, ушундай. Анан кийин дагы анардын кабыгынан ар кандай өңдөрдү кылса болот. Мындай оймой чиймесин эле кошуп. Анан эми биздин азыр экология деген темабыз көтөрүлүп аткандан кийин биз деген боебогонго аракет кылабыз. Бирок боесо болот. Эми кааласаңыздар боеп койсо болот жүндү. Жүндүн боегондун өзүнүн эрежеси бар. Бүгүн ал жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Бүгүн биз ак жүн менен иштеп атабыз. Меринос өзүбүздөн, элибизден, жерибизден чыккан меринос. Так, биздин суубуз жылуу болуш керек. Колго жагымдуу болуш керек. Анткени жүн кирип кетет ызыгыраак нерсени басса. Самындайбыз. Сөзсүз самындайбыз. Буда май бар. Меланин деген май бар. Ал деген самындабаса болбойт. Сууду бери тие берет. Жүн оңой менен анан кийин сууланбайт. Мынакей биз ушинтип базып келатабыз. Мынакей базылды. Мынтип базылып келатат. Так. Мен суумду жакыныраак коюп алайын. Мынакей. Тазеки жаныма суу коюп алгам. Сиздерге көргөзөйүн деп. Мынакей. Ушинтип биз кылып беребиз. Мынакей. Суу менен базып. Көрүңүздөрбү, ошо жүн негизи башында сууду кабыл албайт, самындабаса. Самындаш керек. Сөзсүз самындаңыздар. Эми мына азыр самындап аткандан кийин мен сиздерге самын жөнүндө айтып берейин. Эми кир самын керек мындай. Мындай кир самын. Азыр самындын түрү көп. Кээ бирлөр май кошуп коет. Глицериновая, анан дагы бирдемке дегендей. Алар болбойт. Жүн анан кирбей коет, иленбей коет да. Ошон үчүн мындай кылып
ушинтип мынакей уже сууга тоюп атат. Самын суу баары бир жеңип кетет жүндү. Мынакей суланып калды. Чоң адамдын бутуна чешка кылсаңыздар, ошондо 60 грамм, 120 грамм кенен жетет. Мен азыр мына кылып атканым бул уже жана чешканын эмеси да. Чешка негизи ушундай болот. Бирок биз бүгүн 240-250 грамм куруткондон кийин азыр дагы бири-бирине жүндү салабыз. Так, мен ойлойм бул жүн сууду сорду. Эми акырын минтип алабыз. Анан мындайдан одарабыз. Бул жагын деле ушундай алабыз. Анан минтип одарабыз. Мынакей көрдүңүздөр. Бул жака чыгып калган жүн бияка одарылат. Мындайдан одарылат. Азырынча ушундай кылабыз. Мынакей. Минтип одарылат. Так, мындайынан одарылат. Так. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Биз жана 20 граммдан алып койбоду элек. Ошо 20 граммды эми ушул жерге салабыз. Негизи бул же таман болот, же домашний тапочканын алды болот да, ошон үчүн биз азыр могу клеенканы бекитебиз. Ошентип чымчып акырындап биз бекитебиз. Акырын ушинтип келтиребиз. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Улам келтиребиз. Мынакей. Ортосун калыңдайбыз. Калың болсун. Өзгөчө мо жагын карайбыз. Ушул жерде бармактар нагрузка берилет да, ушул жерге нагрузка берилет, анан пяткасына нагрузка берилет. Астындагы чоң бармактын астындагы да эметет. Бул эми сүрүлөт да, нагрузка берилет. Жүн негизи мен мынакей ортосуна койдум. Көрдүңүздөрбү? Мен ортосуна койдум. Мынакей дагы да ортосуна койдум. Так. Мына жерде агарып турган клеенканы жабабыз. Бир сыра салабыз ортосуна жүндү. Өзүңүздөр мындай көз караш менен караңыздар. Биягын калың кылбаңыздар, ортосун калың кылыңыздар негизи. Биякты дагы жука кылбагыла. Тегиз салыныш керек да. Анткени биз жүндү бияка оодарганда, кайрганда ортосу ачык калбадыбы? Ортосу негизи ортосундагы жүндүн калыңдыгы аз болуп калды. Биз ошон үчүн ошонун баардыгын ушинтип куюп беребиз. Мен азыр бат коём, бирок сиздер эчпи шашпаңыздар. Шашпай, бирден жүндөрдүн баардын арасын карап, жашына калды демесеңиздер болот. Мен эми жанагы тыткычка 3 жолу тытканга, мен жүндөрүм азыр таза болуп калды. Эми тикен мындай тикендер болуп калышы мүмкүн, алып коюш керек муну. Эми муну мындайынан дагы суулайбыз. Так. Суу жылуу, колго жагымдуу, ызык эмес. Ызык жүндү ызык суу менен бассаңыздар кирип кетет. А бизге азыр киргенин андай максатты койбойбуз биз. Турабы? Андай максат коюлбайт. Азыр мындайынан бүт жасайбыз. Мынакей. Эми мынакей. Так. Сууду самындайбыз. Так. Дагы мындай самындайбыз. Суулайбыз, самындайбыз. Мен күчкө салбайм. Ортосун абдан мочалканын өзү суу менен салмагы бар. Мен мындай эле басып коем. Акырында. Нары бери жылдырганга болбойт. Жүн жылып кетсе эле болду. Анан кошулганы бизге оор болуп калат. Мынакей ушинтебиз.
ортосу жабылды. Эми жанагы эле 60 грамм жүндү биз 2-ге бөлгөнбүз да 120-ны. Дагы да алабыз. Так, таразаны күйгүзөбүз. 0-га келгенде 20 граммын алып коебуз. Ушинтип иштебиз. Давайте мен сразу буну дагы кылып алайын. Так, 20 грамм ченеп коеюн. Так, экинчи тапчыканы 20 грамм ченеп. 20 грамм болду, жашып кетти. Так, бираз ашып кетти. Мындай алабыз. Так, болду. Эми тараза бизге кереги жок, салып коебуз. Бат мен кылайын. Сиздер көрүңүздөр. Мындай эмелердин баарын тытып алыш керек. Бир жолу кардашка тутканыңар мага жакпагандан мен 3 жолу тытам. Улам тытып, ушинтип нетип салам. Мындай чөптөрдүн алып салабыз. Мал деген чөптүн арасында жашайт да, чөп жейт, чөптүн үстүнө жатат. Биздин жана короолордогу эмелердин баары деген жүн негизи ошо көтөрөт да, өзүнө жабыштырып, ошон үчүн тазараак кылып, ортосуна көбүрөөк салабыз. Мен мындай карап турам, кайсы жери жукарак болсо ошол жерге салып коем. Кайсы жери жукарак болсо салып, өзүм көз карашым менен мынтип көбүнчө мына ошо биягына, анан бул жагына, анан ортого көңүл буруш керек. Нагрузка берилет бул жака. Мынакей, батыраак. Ошонун баары деген мындай кылып жасайбыз. Мынакей. Салдым. Экинчисин алам. Бүт жашынакай кылып ортолоруна, кырларына, ортолоруна тегиз кылып салам. Мынакей бат баары деген жасайбыз. Сиздерге экрандан көрүнүп атабы? Баары жашынакай тыгылып калгандан кийин мен ушинтип салып берем. Кээ бир жүндүн бир жери жакпай калса мен алып салам. Даже ойлонбойм, алып саламын. Андан көрө ошо бир начар жүн азыр кетсин, кийин кирбейт, кыйнайт. Анан дагы жүндүн арасынан мындай бир кызыктай болуп чыгып калат да. Ошон үчүн мен шыр эле алып салам. Жакпайбы, алып салам. Бөлтөк болгондорду. Жүндүн өзүнүн мындай жашынакай майы бар. Бутка абдан пайдалуу. Меланин деп коет. Бул өзү негизи суставтарга, бут ооруларга, муундар ооруйт го. Ошол муунга негизи ушул май аябай пайдалуу экен. Кимдин буттары ооруп, түнкүсүн үшүп, кандын жүгүрүшү аябай оор болуп, чыйрыгып, дегип тизем жылыбайт, таманым жылыбайт дегендерге ушул тапчыканы өтөм. Кээ бирөөлөр айтат, мен сиздер эмнеге аласыздар десем, жана чокой сыяктуу. Ой, кийбейм деле мен. Жатканда, ана кыймылдабай жатканда буттарым тоң берет, ошондо кийем, түнкүсүн кийип алам, бутум ооруйт деп, ана жанагы варикоз менен ооругандар, ошолорго да аябай жакшы. Анткени мунун майы пайдалуу дагы, и таманга дагы массаж кылат. Мен жанагы буттары, муундары ооруп, буттары тизеси бүктөлбөй кыйналгандарга мен өзүм негизи такай айтам. Жанагы биздин чарбадагы капкара жүн саксайып, сайып, ошону тапчыка жасаса, тамандан массаж кылат. Кан тамырларды, капиллярларды, ошол жердеги биотокторду, биоточкалардын баарын иштетет. Мен
ошону жакшы көрөм да. Негизи кара жүндөгүнү саксайып турганы менен анын пайдасы аябай зор эле, жакшы эле. Кимден буттары ооруйт, кимден варикозу бар, ошол жүндөн жасаган чокойлор. Биз эми Кудай буйрса пландаштырып атабыз, ошо чокойлорду жасайбыз. Видеосун тартып, сиздерге жөнөтөбүз. Сиздер болсо ошо видеону карап көрүңүздөр. Жакса жасаңыздар. Бизге катталып, ошол сабактарды биз азыр бекер берип атабыз. Свободный доступта берип атабыз. YouTube'дагы, башка дагы каналдарга жөнөтүп үйрөнүңүздөр. Оңой эле. Азырынча ошондо эле үйрөнүп алсаңыздар, анан коздогонду дагы үйрөтөбүз. Так, эми болсо муну биз мындайынан оодарабыз. Мынакей. Чыгып кеткен жүндөрдүн баарын бияка жылдырып, мынтип бүктөйбүз. Бүктөп коебуз. Бияка кайрып, мындай кайрылат. Мынакей. Кайра акырын, анан бат оодарыш керек. Мынтип көбүрөөк кармап койсоңуздар, жүн деген азыр сууда. Суудагы жүн, анан дагы кирелек. Ошон үчүн үзүлүп кетиши мүмкүн. Же чоюлуп кетиши мүмкүн. Ичинде клеенка, сыртында сууланган, самынга сууланган жүн эле. Бул али кирелек. Жана сцепка боло элек да. Негизи жүндүн өзүнүн структурасы мындай да, мындай. Анан бири-бирине мынтип кирип кетет. Көп жүн бири-бирине мындай чаташып кетет, анан кирип кетет да. Жүн өзү кургак чын мынтип турат. Волосинкалары. Анан суулаганда, самындаганда ал мындайынан ачылат экен. Анан мынтип бири-бирине кирип кетет. Ошон үчүн кийиз киргенден кийин аны уже эмете албайсың, бөлө албайсың. Эми биз жана ортосуна ушинтип салабыз. Мен азыр таманын кылып атам. Ортосуна эме кылыш керек. Калыңыраак эле кылыш керек. Анткени бияка бүктөлгөндө мына жакта жүн достаточно, ортосуна жетпей калып атпайбы? Ошо ортосуна биз деген салыш керекпиз. Салып, жакшынакай кылып, ортолоруна салыш керекпиз. Мен билбейм, видеодо көрүнүп атабы, бирок мен ушу текшерип, кайсы жери жука, кайсы жери калың, ошонун баарын текшерип, анан кийин жүндү салып атам. Мындай көрүнгөнү менен бул тегиз эле салынды. Так. Тыткычка 3 жолу тыткан үчүн, ошон үчүн бул азыр аябай үлпүлдөп эметип турду. Так. Ушинтип эле үзү эле салып беребиз жүндөрдү. Тегиз кылып салып беребиз. Мынакей, биз уже раскладканын эмесине жеттик. Аягына жеттик. Азыр жумушубузду кылабыз. Азыр илеп, жүндү киргизебиз. Жүн кирет. Жүн эми жакшынакай болуп кирип калат. Азыр текстеп баарын салып алайлы. Баштарына, пяточка деп коет, ошо пяточкасын дагы бекемдеш керек. Ортосун дагы, пяточкасын дагы бекемдеш керек. Мен ойлойм 240 грамм дагы бир аз берки жүн кошобуз, анткени бул таман. Азыр мен жүн алам. Мындай лишний деле болбойт, ошону кошуп коелу. Так, мына кара жүндү алып коебуз. Так. Мындай кылып. Мындай кылып. Эми ортосуна салабыз да. Так. Кара жүндү алып коебуз. Тыткычта мен негизи жүндөрдүн ар кандай түрлөрүн тытам да. Ошон үчүн арасында ошо кара жүн деле аралашып кетип калат, акырын алып койсо болот. Ашып кетсе, мына 5 грамм. Ашып кетсе, мен мындай чымчып эле колдун эмеси менен бияка дагы таманга бекемдеп, калыңдап коебуз. Таманын калыңдап, жакшынакай кылып, пяточкасын бекемдеп
ортосуна салып жүндү мынакей жүндү салдык. Эми белгилеп коебуз. Бул деген таман деп кара жүндү салып коебуз. Анткени андан кийин иштеп атканда кайсы жагы калың, кайсы жагы жука билбей калабыз. Ошон үчүн кара жүндү салып коем мен. Кара жүндү астына салып коебуз. Баары бир ал тигилет. Таманы деп, таманын бекемдеп, тышнакка кылып, эски джинсы болобу, эски өтүктөр болобу, ошолор баарын тамандап койсо болот. Негизи тамандаш керек, анткени жүн сыйгалак болот, анан барып да жыртылат. Особенно жана кичинекей балдарга жасаганда мен айтам, таманын тигип койгула, эски джинсы болобу, же бирдеме кездеме болобу, же эски мындай кийимдер, замша болобу, тигип коюңуздар, анткени бала чуркайт, анан полдон сыйгаланат, анан жыгылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн тигиш керек. Чоң кишиге да ошондой. Этаж үйлөрдө жашасаңыздар, жанагы ступенькалар, лестница, ошол жерден сыйгаланса да болот да. Ошон үчүн тамандап, таманын тигиш керек. Жүн негизи өзү аябай сыйгалак болот. Мынакей биз тамандадык, таманын бекемдедик. Мен судан көбүрөөк кошоюн, кошпосок болбойт. Мынакей, мынакей, мындагы ошол ушундай кыздар. Биз иштеп атабыз. Мен болсо дагы дополнительно колумду самындап, и ушундай кылып туруп, азыр жүндү бири-бирине жабыштырабыз. Мынакей ошо самын клейдин ордунда болот. Клейлеп бири-бирине жабыштырып турат. Биз иштегенче бири-бирине кирип эметип калат. Самын эле колдонобуз. Кир самын, нондой эле капкара кир самын. Бертимде жыттуу самындар болбойт. Анын ичинде составында добавкалар бар. Ошон үчүн мына ушул менен колдонобуз. Көрдүңүздөрбү? Самындын пенкасы жазап. Мен негизи перчатка кийиш керек, мен перчатка кийбейм. Мүмкүн эмне перчатка кийбейсиң деп суроолорду айтасыздар. Мен перчаткадан колум ооруп, эмнегетир мындай суук болот да, мустак тартты берет. Анан сустактарым ооругандан кийин мен ушу перчатканы кийбей калдым. Так, бияка баарын бүт ортого тартабыз. Бүт ортого тартабыз. Мынтип ортого келсин. Дагы муну акырын абайлап, кармап, жулкубай, тышнакка кылып ударабыз. Бүт ортого тартабыз. Мынакей. Опа. Мынакей. Самындап койсо биригип калат. Бири-бирине жабышып, клейдей болуп клейленип калат. Биздин максатыбыз азырынча жүндөр мындай саксайбай, бири-бирине жашнакай болуп кириш керек. Мынакей. Самындай мынтип кошом. Бүт ортого чогултуп, мынтип кошом. Так. Мынакей жекелер. Азыр кара жүн бетке аралашып кетти, алып коеюн. Эми болсо, мондай клеенканы, сетканы жабабыз. Эжекелер, мен жана сиздерге айтпай кетиптирим, мен өзүм негизи ушундай столум бар. Бунун астында суу тамып кетет. Сиздерде стол, мындай эле стол болот да, клеенка салып. Мындайынан полотенцалар коюп коесуздар. Анан улам ушу аккан сууду тазикке сыгып алып бересиздер, полго суу тамбасын.
полго суу тамса өзүңүздөргө эле жаман болот. Эми бир дискомфорт болот да. Мен ушинтип иштей берейин. Лишний суусу кете берет. Самындап кете берет. Эми болду. Мына ушинтип эле массаж кылып беребиз. Ушундай массаждарды кылып беребиз. Мындай кылып массаждарды кылып беребиз. Ошондо мына моңдой болуп калат. Көрүнүштүрбү? Ушундай болуп калат. Массаж кылып кылып беребиз. Мынакей. Көрүнүштүрбү? Колду суулап алыш керек. Колду суулап алып эле акырын мен өзүм негизи домашний тапчканы группаларга үйрөткөндө айтам да, алар айтат, кандай күч менен басыш керек, кантип сүрүш керек. Мына жаңы төрөлгөн баланын денеси кандай болсо, ошондой кылып массаж кылып беребиз. Ошо кичинекей баланын денесин кандай массаж кылсак, ошондой кандай нагрузка берсек, биздин колубуз негизи мунун баарын билет да. Мынтип акырын ушалайбыз. Акырын ушалайбыз. Анткени катуу басканга болбойт. Азыр бир жери жылып кетсе эле болду. Ошон үчүн массажда беребиз ушинтип. Ар кайсы жерин мындай 50 жолу оңго, солго айландырып беребиз. Оңго, солго ушинтип айландырып берсек, бул деген кирип кетет. Кайра оңго, солго по часовой стрелке, против часовой стрелки дегендей ушинтип айландырып беребиз. Көрдүңүздөрбү? Колду улам самындап алабыз. И айландырып беребиз. Ичинде негизи мындай ак пена болуш керек. Сиздерге көрүнүп атырбы? Сетканын ичинен көрүндөй болуш керек деп ойлоп атам. Ошон үчүн сиздерге мен өзүм көрөм да, мына жерде пена жок. Бу жерде пенка жок. Мынакей. Бу жерде дагы пенка болуш керек. Мынакей. Баарыңыздерге көргөзөйүн деп атам. Эми мындайынан көтөрүп, астына могу жашыл сетканы салып коебуз. Эми иштей беребиз. Эмне үчүн салабыз? Мына кыры, көрүңүздөрбү? Кырын ушалаганга ушинтип жеңил болот. Мынакей. Мен ойлойм, что көрүнүп атат. Мынакей. Колду самындап алабыз. Мен мондай бат кылганы менен бул деген кыздар андай деле эме болуп көрүнгөн жок, катуу болуп көрүнгөнү менен мен бирок мындай жай эле кылгандай болуп атам. Бул жагын да ошондой кылып алабыз. Эми бул жагына мындайынан айландырып, бул жагын дагы массаж кылабыз. Мынакей. Кичинекей баланын денесиндей кылып акырын сүрө беребиз. Эч бир эме мындай эч жерин жуубай тургандай аракет кылыш керек. Эч жака шашпайбыз. Кылабыз. Ушул моментте жана первичный увалка деп коет орусча. Биринчи увалкасы баарын ушинтип жасайбыз. Мынакей. Мен ойлойм, түшүнүктүү болуп атат деп ойлойм. Бул чоң кишинин же айымдыкы, же эр азаматтын бутуна ылайыктуу кылып атабыз. Акырындап, ушу клеенкасы менен акырын мындайынан жылдырып алабыз. Эми мына бул жактарын массаждайбыз. Анткени бул жагы калып калбасын. Кыздар мына көрүңүздөрбү? Ушундай кылып массаж кылабыз. Так. Мынакей. Массаж кылабыз. Ушундай. Эмете беребиз. Мынакей. Биягын тиягын кылып массаждап. Эмете беребиз.
мынакей суроолор болсо андан кийин жазыңыздар, биз жооп беребиз. Мынакей базабыз, бияка алып коелу. Мынакей базабыз, лишний су кетип атат. Мынакей мына базып атабыз. Так, мына базып атабыз, ылдый жака су кетип атат. Көрдүңүздөрбү? Су кетип атат. Бул кереги жок су. Жүн биринчи сууга аябай тоет, өзүнө сиңдирет. Анан кирген сайын суу чыга берет. Мондай кургак болуп көрүнгөнү менен булардын ичиндеги суусу көп да. Анан ушундай шола беребиз. Мынакей. Эми ушинтип нарыдан бериден кырларын мындайынан бир жарым саат ушалайбыз. Ушул эле оңго солго бир жарым саат ушалайбыз. Жарым саат мындай болуп оңго солго деп айландырып ушундай акыбалга жеткирдик. Мен ушул жеринен сиздерге азыр жанагындай кылып очень нежно кичинекей баланын денесине кылып сүрүп биягынан оңго солго айландырып мындай акырын бүт айландырдык. Эми болсо уже 5 жашар 6 жашар баланын денесиндей кылып мынтип базып, суусун кетирип, эми күчкө салса болот. Колуңуздарды самындайсыздар и күчкө салабыз. Катуураак базабыз. Катуу базабыз. Коркпой эле. Мындай кылып эле базып беребиз. Мынакей катуу базабыз. Пленкасын мен алып коем, анткени сыйгаланып атат. Эми катуураак басса болот. Мынтип көрдүңүздөрбү? Мынтип катуу басса болот. Мынакей биягын тиягын мына суусу чыга берет. Мына мынтип суу чыга берет. Анткени жана жүн сууга тоюп алган. Эми болсо ошо сууну чыгарат. Кирген сайын суусу ашык болуп, анан кийин бирке ушала кылса болот да, акырындап. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Катуураак базып берсе болот. Бул жагын деле ошондой кылабыз. Жана бирке аяр мамиле кылып, коркуп, жумукалап, биягы деп коркотпо делет. Эми болсо коркпойбуз. Колубузду самандап алып, итини сүйүп алса болот. Мынакей. Так. Ушинтип ушалап, бираз ушалап. Мынакей кирип калды. Эми болсо мындай кылабыз. Так, азыр мен карандашымды. Мынакей. Моундай карандаш алабыз. Жанагы балдардын эле түстүү акварельный карандаштар. Мынакей, урматтуу айымдар. Бул мындай кылабыз. Линейканы алып, биягы мынча сантиметр, мягы мынча сантиметр деп түшүндүрсөм деле болот. Бирок мындайда кайерде болбогон биздин мынакей колубуз бар. Коебуз. Вот пяточкасына коебуз. 1, 2, 3, 4 кестик. Тарттык.
пяточкасына қойдық. 1, 2, 3, 4. Көрдіңіздер бе? Эми, мынакей, мындай қоябыз. Мына жерді көрдіңіздер бе? Şu пяткаға келеді. Пяткаға қоябыз. Мындайынан тартып алабыз. Бұяққа да қоябыз. Мындайынан тартып алабыз. Так. Ең бірге оқшаштырып, мындайынан кезебіз. Кичикей баланын чешкасын кескенде тоқтың жұмыртқасындай қылып, ошо размері ошондой эле болчу. Бул болсо жана қастын жұмыртқасы бар го. Қас. Гусь, қас. Ошонун размериндей кылабыз. Мындайынан алып туруп кыркып алабыз. Так, муну мындай жылдырайлы. Эркен азыр кыймылдап нары бери. Кайчыны түз алабыз. Түз алабыз. Мынтип колубузду салып алып, акырын жүндү көтөрүп, кырларын тегиз кылыш керек. Тегиз болбой калса болбойт. Так, мындай кылып. Мындай кыркып алабыз. Так. Мына көрсөтөм, мындай болбош керек. Ушул моментте кезип алыш керек. Кезип алып коюш керек. Тоголок болот. Так. Мындай моменттерде кезип алыш керек. Азыр алып. Эми болсо экинчисин алабыз. Сол бутту мынтип кыркабыз. Мынакей. Мынакей кыркабыз. Кайчы ичине кире тургандай кылып. Так, айландырып беребиз. Колубузду салып, акырын абалап колду кезип албаш керек. Кайчылар аябай күчүп болот. Түз алганга аракет кылыңыздар кайчыны. Мен колум азыр самын болуп жакшы эметпей жатыр да. Кыйшайып. Мынакей, биз кезип алдык. Мындай моменттерде акырын кыркып коюш керек. Тоголок болуп эметилсин. Жон калың болгонго ушундай болот. Так. Түшүнүктүү. Мынакей. Биз алып салдык. Мына бул жана биздин бутубуз кирген жер. Кичекей кылдык. Бул эмнеси деп ойлобоңуздар, анткени жүн азыр чоюлуп, өтө абдан чоюлуп кетет. Эми эч жакка шашпайбыз. Мынакей. Колубуз менен айландырып. Оңго солго. Айландырып. Кырларын жакшынакай кылып. Мынакей. Сиздерге көрүнүп атат. Алаканыңыздарды алып, алаканыңыздар менен колдор иштеди. Только алакан. Мынакей. Алаканыңыздарды алып, ушундай кылабыз. Анан акырын сетканын ичине салып, мына бирде сетка көрүнүп атат. Так, ушундай кылып салабыз. Мындайынан салабыз. Мынакей. Салынды. Мындай кылып салабыз. Мына. Мынакей кырлары келишип калды. Мына көрсөтүрбү, мен колум салган сайын чөйрөт. Ошон үчүн чөйбош керек, көп чөйбош керек. Так, биягын дагы салып. Мына колубузду салабыз, но эме сетка менен кошо мынтип салабыз. Биягына дагы сетка менен мынтип салабыз. Так, биягына дагы.
içinde сетка болот. Мындай кылып. Так. Мына. Болуп калды. Акырын алып. Эми пленкасын акырын алабыз мынакей. Колубузду салып, пленкасын акырын чыгарып алабыз мынакей. Чойгойбуз. Болду. Бул дагы башка тапочкага жарайт. Эч жери үзүлгөн жок, тезилген жок. Жашнакай болуп калды. Эми болсо колубузду ич жагына салабыз. İçine салабыз. Ушул кыймылдатпайбыз, эч бир кыймылдатпайбыз, ордунан кыймылдатпай. Ушала беребиз. Мына кырлары жакшы кирген жок, ошол үчүн моундай болуп атат. Анткени биз ортосуна эле сыйпаганда айландыра бергенбиз да. А бул жагы баары бир бул жакка караганда бул жак кечирээк кирет. Эми мына ушундай мезгилинде ичине колубузду мындай кылып алабыз. Ичинде дагы жанагы сетка бар. Мен сетка менен нары бери кымылдатам, анан сыртынан дагы кол менен дагы иштей берем. Мынакей. Эми акырындап өтө көп көтөрбөй, анткени чөйүлүп кетет. Ушул моментте өтө көп чоюлуп кетиши мүмкүн, ошон үчүн мындайынан алабыз. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип уйпалай беребиз. Кайра бияка колду салабыз. Мына көрдүңүздөрбү? Мына жерде. Ушундай жерлерди азыр ушул мезгилинде жок кылыш керек. Кириш керек да булчу. Шашпаңыздар. Акырын кетириш керек. Кол менен ушала бериш керек. Бул жер кирбей калды. Эми мына көтөрсө болот. Мынакей. Ушинтип уйпалай беребиз. Так, мындайынан коюп, мындайынан коюп, Бягында ушундай кылабыз. Мынтип, кайра сүйрүп, ушундайынан сүйрөй беребиз. Sürü verirse janагындай бөлтөк сөйлөктөр кетип калат. Акырын кетип кетет. Sürü беребиз. Бул жагында ушинтип sürü беребиз. Акырын кирип келатат, көрдүңүздөрбү? Мынтип сүрүп коебуз. Мынакей. Эми бул жакты акырын колубузду салабыз. Уйпалайбыз, акырын уйпалайбыз. Мындай бөлтөк сөйлөктөрүн ушала отурабыз, ушалап кетиребиз. Мына жагы кирбей калды да. Бягы кирип кетти, мына жерине кирген жок.
Ошон үчүн ушинтип шалбайбыз. Так. Тоголоктойбуз. Эми мунун жанагы бойго жетип калган 15 жашка чыгып калган 15 жашка чыгып калган баланын денесинде кылып сүрөбүз катуу болуп. Sürülüp giderdet. Bu жагындағы сүрөбүз. Иш жагын сүрөбүз, анткени иш жагын. Сырт жагы кирип, иш жагы кирбей калат. Ошон үчүн биз деген ушинтип иш жагын, сырт жагын ушинтип оңго солго мындай бырыш-тырыш болгон менен сүрө берсе жумурткадай болуп калат. Дегиз келет. Эч коркпоңуздар, ушундай жерлерден коркпоңуздар. Бир гана нерсе бул сүрө бериш керек. Сүрө берсе кирип кетет. Мына кирип баратат. Кирип баратат. Бул жагында ушинтип сүрө беребиз. Бул да кирип кетет. Көрдүңүздөрбү? Мына кирип баратат. Кийиз азыр кирет. Биягын деле ошондой кылып сүрөбүз. Эми окшошуп келатабыз бирге. Ушундай сүрө беребиз. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Ушундай сүрөбүз. Сүрүп, колду салып дагы сүрүп. Мынакей айылдар окшошуп келатат. Домашний тапчикага мына ушул моменттерде мындай эмелерди неге керек? Ушул темир менен эле айландыра беребиз. Айландырып, мына темирдин өзүнүн веси 1 килодан ашык. Бизди айландыра беребиз. Мындайынан айландырабыз. Ушинтип жана бырышкан, тырышкан бар деген. Бир күндө 3 пара жасасаң, кечке сүрөрсөң колуң деле калбай калат. Ошон үчүн ушундай темирлер жардам берет, жыгачтар жардам берет. Түздөлүп калат азыр. Чечнек болуп түздөлүп калат. Бырыш-тырыштарым бар, эчтеңкеси кылбайт. Мен күчкө эчтеңке күчкө салган жокмун. Темирдин өзүнүн 1 килодай веси бар. Өзү эле бүт нардан бериден көп болот. Мен жөн колумду мынтип кыймылдатып, күчкө салбайм. Бияк деле кармап турум. Эч бир күчкө салган жокмун. Күчүм да кеткен жок. Мындайынан коюп, эми мына бул жерде киргизебиз. Мына ушинтип айландыра эле. Тиягын, биягын темир менен айландыра берсеңиздер, бат да болот, оңой да болот. Тиягынан, биягынан айландыра бериш керек. Оозуна келгенде дагы ошо бут кире турган жерине ушундайынан айландырабыз. Мынакей.
ушунака болуп кирип калат. Мынакей ушинтип биягын да ошентебиз. Айландырабыз. Кайра мындайынан коебуз. Кайра биягын айландырабыз. Ушинтип айландырып, мына жакта бырыш-тырыштарын баары кетет. Азырынча мындай коюп коелу. Мынакей. Мындай коюп коелу. Ушинтип оң бутунда эмне операция кылсак, сол бутунда да ушуну кылабыз. Мынакей. Оозундагы кезилген жерин дагы айландырабыз. Мынакей. Эми муну бул жактарын мынтип уйпалап, кайра бул жагын уйпалап. Мондай самын көп болгондо дагы жакшы кирбейт. Мына азыр биз ушуну бүтүрдүк. Мен тазикти ызык суу салынат. Эми ызык сууга салса болот. Анан мен эми эч жака шашпаганда жарым саат койгом. Жарым саат коюп. Эми азыр эфирдин убагында мен жарым саат койбойм. Мен суумда бир аз муздап калыптыр. Бирок ызык суу болуш керек. Самынын кетирип, бүт самынын кетиресиздер. Мынтип уйпалап. Так. Самын суусун кетирип, бул ызык сууга киргенден кийин кадыресе көп чыгат. Кайра самынга толот. Анан кийин эме сууга толот. Анан мына жактарын баарын азыр эми түздөйбүз. Мыналарын баарын түздөйбүз азыр. Самынды алабыз. Айландырып берсем, бул кирип кетет. Ушунака болуп калат. Бөлтөк-сөлтөк жерде ушала бериш керек. Оңго солго айландырып, ушинтип ушала беребиз. Кирип кетет. Оңго солго айландырып. Мынакей түздөлүп калат, ушинтсе. Бөлтөктөрдүн баары түздөлүп калат. Бул жагын да ошондой кылабыз. Самындайбыз. Сузулайбыз. Бөлтөк-сөлтөктөрдүн баарын ошолайбыз. Мынакей. Колго салабыз. Мынтип айландырып беребиз. Колго салып, айландырып, формасын келтирип, ичине дагы салып, унутпайбыз, ич жагын унутпайбыз. Ич жагын эчпей унутпайбыз. Сүрүп алабыз, самындап алабыз. Темирибиз менен айландырабыз.
ушундай темирди тапсаңыздар болот. Мен мына жакыныраак көргөзөйүн. Мондай. Мына жуып алайын. Мынакей. Мен билбейм бул эмне экенинчи, атын да билбейм. Мен жолдошум ушуну алып келген. Сурагам да. Будан кичирээк болсо 2-3 кылып алса болот мындайынан немесе. Бирок будан ушундайда болсо бирөө эле жетет. Бул 1 килодан ашык. Катуу аябай темири. Эми ушинтип күчкө салбай, өзүм мындай кыйнабай өзүмдү. Бул өзү анс деле 1 кило болгондон кийин айланган сайын мен бек келе мындай базам. Өтө көп катуу баспайм да. Ал ушинтип айландырып. Бул кирип кетет. Албетте аударабыз эки жагын. Бир жагы кирип, бир жагы кирбей калбашы үчүн ушундай кылып аударабыз. Аударып, анан ушундайынан айландырабыз. Кайра мындайынан коюп, мындайынан коюп, кайра мындайынан айландырабыз. Мынакей. Кезилген жерин коркпой элеңиздер. Жакшы эле кирип калды. Айландыра берсе болот. Кезилген ушу бут кире турган жерде мен ушаласа болот. Мынакей. Колуңуздарды салып алып, ушинтип айландырып берсеңиздер болот. Эми көрдүңүздөр, мына жагы чыгып тур. Бияга чыгып тур. Берин биз киргизиш керекпиз. Муну кандай кылабыз? Мына 3 килодан ашык салмагы. Эми ушу менен эле айландыра беребиз. Толуктуп алабыз. Айландыра беребиз. Bir 20 жолу айландырсаңыздар бир жагына. 20 жолу бир жагына айландырсаңыздар болот. Мынакей. Түздөлүп, жашнак кылып калат, ордуна келип калат. Мынакей. Көрдүңүздөр, уже бияга кичирейип келатат. Буну дагы сүрөбүз. Мындайдан сүрөбүз. Мындайынан да сүрөбүз. Кичирейткенге аракет кылыш керек мына. Мындайынан да сүрөбүз. Катып да калат, кирип да кетет, кичирейет. Ушинтип сүрө беребиз. Сүргөндө кирип калат. Эч бир эчтемкени ойлобоңуздар мына. Ушинтип кылып берсе болот. Так. Буну бияка коебуз, буну жанагындай кылабыз. Мына көрдүңүздөрбү, бул кичирейип калды. Кадыресе бир 1-2 сантиметр кичирейди. Буну судан алып чыктык. Эми деп мындай кылыптарды алып салыш керек. Мындай кылып сүрө беребиз, айландыра беребиз. Мына бул кирип баратат. Кайра мындай кылып туруп, биян айландыра беребиз. Айландыра беребиз. Кимде мындай темир болбосо, жок болсо, мындайды салса деле, бул жакшы эле кичирейт деп. Мына минте бересиздер. Айландыра берсеңиздер, бул айланат. Тек айландыра бериңиздер. Кичирейип, бүт жагынан кичирейип калат. Мынакей, таманын дагы сүрөбүз. Таманын сүргөн сайын калың болот. Бекен болот. Мына ушинтип сүрө беребиз. Мындайынан деп сүрүп калыбына кетиребиз. Мына
минутный. Мынтип бардым. Биттеп бардым. Эмесине келтиребиз. Мынакей. Кичирейип беребиз ушинтип. Кичирейип калат. Колду самындап алабыз. Мынтип айлантырабыз. Мынтип айлантырабыз. Акырындап мурду тышына кабылып келатат тапчыканын. Кайрантип сүрөбүз. Бул согунчок жагындагы, пятка жагындагы суулайбыз. Мынакей. Ушинтип айландыра беребиз. Мындайынан сүрөбүз. Эми убак көп чойбой ушундай эмелерди жасап, анан ушу колодкага отургузар да дагы көргөзөм. Бул уже болуп калды. Каттуу айымдар, биз увалкасын бүтүрдүк. Мен колодкага отургуздум. Колодкага отургузуп, бирок бул колодкага отургузгандан кийин али еще эмесине келелик да. Баары бир эми самын алып дагы да сүрөбүз. Колодкага киришкенден кийин мына адамдын бутуна кийгенден кийин ушинтип сүрө беребиз. Анан формага келет. Самында эле ушинтип сүрө берсе, жашнакай өзүнүн эмесине бутун эме бутка кийсеңер бутуңарга келишип калат, чычнак кылып. Колодкага эметсеңиздер, колодкага да жашнакай болуп калат. Мен эми колодкага отургузгандан кийин мынтип сүрөм. Сүрүп дагы таманын сүрөм. Нормасына келтирем да. Так, самындап. Дагы самындап. Көбүрөөк самындап. Мындай нормасына келтирип формасы жашнакай болуп калат. Бул калыпка киргенден кийин, колодкага киргенден кийин сүрө берсем, ошо колодканын формасына келип калат, жашнакай болуп. Ушинтип сүрүп Экөө эми кыйыныраак. Бирден ушинтип сүрсөңүздөр болот. Бирден ушинтип сүрүп өзүн ретине келтирип, могу жер томпоюп туруп, ушу томпойгон жерин дагы сүрүп кырларын, үстүн бүт сүрүп мынтип алсак болот. Мына жактагы эмесин оозун мынтип азыр кайчы менен кезип, түздөп, дагы бир сыйра жууп, дагы бир сыйра уйпалап жасаса болот. Эми мынакей бул бүтүп эле калды. Бүт түшүнүктүү. Кандай десем, мынакей уже домашний тапчка в принципе бүтүп калды. Болгону эми муну сүрүп кайра сууга салып,
абдан чайкап, көп сууга чайкаш керек. Бирде тазиктеги сууга чайкалбайт да. Аябай көп сууга чайкап, анан кабыгына келтирип, мына остурун бирке кезип, азыр мен азыр кезем, түздөйм, чийип баарын кайчы менен кесип, дагы бир сыра сүрүп, домашний тапчка дайын болду. Мынакей. Ушундай домашний тапчкалар. Кулаганда эми ушундай болуп калат. Жеңил. Формасы бузулбайт. Тамандап эле койсоңуздар, чачына калып тамандап койсо болду. Саламатта калыңыздар, биз менен болуңуздар, биздин каналга жазылыңыздар. Жазылыңыздар биздин каналга. Биз менен бирге болуңуздар. Мынакей, мен бүгүн ушул видеону тартам деп, мынакей 2, мынакей 3, мынакей 4, биягында дагы бүт элек 5-си. Ушунун баардыгын ушу видео тартайын деп, баарын көрүп, раскладкаларын баарын көрүп, анан эми сүрөткө тартып сиздерге салып атам. Биз менен бирге болуңуздар.